Акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, адамдардын 58-60% тааныштары аркылуу жумуш табышат же алардын байланыштарынын аркасында резюмесин башкалардын үймөгүнө киргизе алышат. Ал тургай керектүү адамга жеке резюмесин жөнөтө алышат. Бул адамдардын жарымынан көбү өзүнүн тааныштарын карьерасын көтөрүү үчүн бир каражат катары колдонушат дегенди билдирет. Бирок бул сиздин Facebook'тагы досторуңуздун саны сиздин канчалык ийгиликтүү экениңизди көрсөтөт дегенди билдирбейт. Анткени сиздин досторуңуздун катарына сизди абдан жактырган, сизге жардам бере турган жана репутациясын тобокелге салып, жумуш берүүчүгө сизди сунуштаган адамдар гана кирет. Эгерде сиз бул талаптарга жооп берген адамдардын санын алып санай турган болсоңуз, анда көп адамдар бул тизмеге кирбей калат. Мисалы, орточо америкалык адам 9 гана адамды жакын дос деп эсептээрин айткан. Адамдардын 39% 3 же 5 адамды гана жакын досу деп эсептешсе, 14% алардын 1 же 2 гана жакын адамы бар деп эсептешет. Анда кантип 60% адамдардын карьерасын аныктоочу жөндөмдөр мектепте окутулбайт? Сиздин социалдык байланыштарыңызды өркүндөтө турган нерселер бул көбүнчө социалдык жөндөмдөр. Анын ичинде сүйлөө жөндөмү, эне тили, лидерлик жана эл алдында сүйлөө жөндөмдөрү жана ошондой эле сатуу жөндөмү мектепте такыр эле окутулбайт. Өмүрүбүздүн 15 жылын билим алууга жумшап, жаркын келечекти камсыз кыла турган жөндөмдөрдү эстен чыгаруу бул коркунучтуу нерсе. Бирок биздин билим берүү системасы башкача иштейт. Элдер ойлошу мүмкүн, бул балдар муну өз алдынча үйрөнүшөт деп. Бирок чындыгында адамдардын көбү социалдык шык жөндөмдөрүн өнүктүрсө дагы да көп нерсеге ээ болушат. Чынын айтсам, мен да жаш кезимде мамиле курууда кыйналдым. Бирок биздин бактыга жараша биз маалыматтын алтын доорунда жашап жатабыз. Видеолор, китептер, курстар максатыңызга тез жетүүгө жардам берет. Мектеп бизге бир гана нерсени үйрөтүүнү унутат. Ал да болсо мамилелерди кантип куруу. Андыктан бул мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүздүн үстүңүздө иштөө үчүн курал катары колдонуңуз. Анткени бул ийгиликтүү келечектин ачкычы.